Сүйүнбай Бөрүбаев Элмирбек менен Гүлбүбүнүн кантип таанышканын айтып берди. Бул тууралуу акын Сүйүнбай Бөрүбаев айтып берди. Карап, кайрадан сени самап, күттүм, күтүүнүн гимни, жүрөктөн жаралган ырдын гармониясы. Гүлбү Иманкулова Куринкееванын студенткасы. Филармониянын залында ала тоо чүрөгү сынагына 30дай кыз ат салышып, ошол кездеги шоумен чыйырынын баштоочусу Раматылык Бакыт Букаев уюштуруучу жана алып баруучу болгон. Ал кезде боёгу жана жасалма кирпиги жок, шыңга бойлуу жана шаңга жарашыктуу кыздар сынакка тандалат. Арасында Гүлбү да бар эле. Филармонияда окушкан студенттер Керээлден кечки жанагы сынакты шынарлашат. Арасында Элмирбек да бар. Гүлбү эми өз мезгилинде ай чырай, тал чыбыктай аруу эле. Экөө ошол сынакта таанышып, Элмирбек Гүлбүбүнүн аткара турган фольклордук ролун даярдап жардамга келет. Ошентип сынакта Гүлбү 3-орунга ээ болот. Экөө сезим отуна кабылышат. Бир күнү Гүлбү дайын оту менен тартынбай кетет. Ал кезде сотка, пейджер жок кез. Күтүү романтика менен коштолуп, эрте жаз жамгыры шатыратат. Көрсө Гүлбүнүн баккан тайенеси катуу ооруп, аксыга келе берет. Күнүгө күтүү сезиминен оргуштап, күттүм обону ыры менен жаралат. Тунугу белең, жарыгы белең, күмүшү белең берметтин деп башталган 3 куплет ырды алгач Фрунзедеги болгон студенттер дилге салып ырдай башташат. Балкон, бөлмөлөр, жатакана, аянтчалары ушул ырга жаңыра баштайт. Анан эле Элмирбек эң жакын сыймык Бейшекеев досуна ушул ырды сахнадан ырдоону өтүнөт. Эми сыймык кемелине келтирип ырдайт. Дворец спортто. Филармонияда студенттер аянттарында сыймык аткарган ыр пластинка болуп тарап, эл журтка кенен тарайт. Сыймык менен Элмирбекти ынак достоштурган ушул ыр ак жолтой болот. Жаңы ички миграциялык абал сыртка Россия, Казакстанга агыла баштаган кезде Сыймык Бейшекеевдин комуз коштоосунда аткарган бул ыры мигранттардын гимнине айланып кетти. Анан кашайып, бир күнү ушул ырдын тексти Кыргыз Туу гезитине автору драматург Мырза Тойбаевдики деп жарыяланып кетти. Гезитти алып Элмирбек иштеген Чүй облусунун Шаршен театрында келип кабарладым. Али 19га толо элек жаш автор. Чындыгын кантип талашаарын билбей башы катты. Мен болсо ырды гезити менен көтөрүп Тууганбай Абдиевке алып барып защитага отурдум. Көрсө Тойбаев менен Абдиев ынак дос окшойт. Эч камырабай телефон аркылуу сүйлөшүп атты. Бир убакта тиги киши телефондон айтты да, эми өкүл балаң жаш таланттуу экен. Ушул бир ырын мага подарка кылса не болот эле дегенде жанагы жерден чыга качтым. Ыр кыргыздар кайда жүрсө, сыймыктын аткаруусунда тарап, бирок автору Элмирбек Иманалиев болуп айтылып, эл бул эки жаш талантты эгиз баладай кабыл ала баштады. Бир күнү Ош базарындагы радио колонкадан текстери өзгөргөн ушул ырды ычкынып, боздоп бир кыз ырдаганын угуп, диск пластинка саткан баладан кимдин ыры деп сурап көрсөм, автору жазылган эмес, аткаруучу Черикчиева. Азыр бизде бир эле ушул ырды сатып алышууда деди. Ырды сатып алып, Черикчиева деген ким эле деп издей баштадым. Кийин 2-3 жыл өтүп, теледен бир ырдын тарыхы деп ушул ырдын тарыхын айтып, алып баруучу искусство институтунун жатаканасында жашап жүргөн Иманалиевден автор катары сизге жактыбы деп сурады эле. Элмирбек кыйналып атып, жок деп айтты. Анан жакында Элмирбек каза тапкан күндөн 3 күн өтпөй радио журналист Бурулкан Сарыкулова Элмирбектин каны жанынан жүрөгүнөн жаралган ырдын текстин Шайлообектики деп атап, анысы түнү Черикчиева суранып, тез жазып бер деп ырды аткарганын, ырдын автору ким деп бир ооз уруксаты жок чыгарганын радио угармандарбы же Айтор теле угармандаргабы Айтор айта баштады. Бурул эжада шашылып, ыр шакеники деп шакылыктап элди алдап турду. Сотко берсең болот дешти юристтер, бирок Элмирбек өмүрүндө бир ирет жатаканада таракандарды соттойм деп сыртка айдап, кайра боору ооруп аларга жем ыргытканын эстеп күлкүм келди. 2 жыл илгери элге журтка Элмирбек отчеттук концертин берген. Ошондо тилегин жакшы, ниетин жакшы деп бир ай концертине даярданганда мени жанына ээрчитип жүргөн. Анда ыр поэзия жанры менен сахнадан айтышайын деп программа түзүп, дал бүгүн мен кеп кылган шаке макул болуп, концертке 2 күн калганда отказ кылып,
Элмирдин жүрөгү аз жерден кармап Кудай сактаган эле. Ошондо Зайырбек Ажыматов акын макул болуп, эл арасынан суурулуп чыгып, абалды оңдоп кеткен эле. Ошентсе да угармандарга Элмирбек мыкты эле деп эскергенине ырахмат айткым келди. Элмирбектин бул ыры менен Казакстан, Өзбекстан, Туркия жана Кытайдын ырчылары ырдап жүргөн учурлар арбын экенин бүгүн сыймыктануу менен кеп кылгым келди. Бул ыр ак жолтой болду. Операнын жарык жылдызы Бокоева Бактыгүлдүн аткаруусунда алтын фондко кабыл алынды. Академиялык хор укмуш укулукту аткарган жана алардын аткаруусунда бир нече сыйлыктарга татыды. Урматтуу эл журт, Иманалиевдин өзүнүн ырын тексти менен ырдайлы, антпесек плагиатка кол чапкан болобуз, деди Сүйүнбай Бөрүбаев. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Көңүлүм байланабы, көзгө жаш айланабы, колуңду кое бербей, кош дедим кайра дагы. Толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топташтай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Биринчи майдантарда иштеп баштоочу тармактар. Өлкөдө биринчи майдантарда курулуш, өнөр жай, соода тармактарында ишмердүүлүгүн жандантууга уруксат берилмей болду. COVID-19 вирусунун кесепетинен улам келип чыккан кыйынчылыктарды жоюу жана экономикалык зыянды азайтуу максатында ишмердүүлүктү жандандыруунун жол жобосу иштелип чыкты. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев республикалык ыкчам штабтын жыйынын өткөргөн. Курулуш, айыл чарба, өнөр жай тармактарында илдетти жугузуунун тобокелдиги ортодон төмөн, кызмат көрсөтүү тутумунда тобокелдик жогору. Ошондуктан бул этапта тейлөө тармагындагы ишканалардын ишмердүүлүгүн толук кандуу жандандыруу кооптуу деп айткан Абылгазыев. Өзгөчө абал режиминде биринчи майдантарда иштей турган тармактардын тизмелери: өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, энергетикалык өнөр жай, химиялык жана нефтегаз өнөр жайы, машина куруу, прибор жасоо жана электр техникалык өнөр жай, тооген өнөр жайы, түстүү жана кара металлургия, текстилдик жана булгаары бут кийим өнөр жайы, эмерек өнөр жайы, курулуш материалдарды өндүрүү жана башка өнөр жай жана өндүрүш түрлөрү. Курулуш тармагы: курулуш объектилери, сугат, таза суу жабдуулары, ошондой эле каналдар, жолдор жана көпүрөлөр чөйрөсүндөгү подряддык иштер. Кошо аткарылуучу жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр. Транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсү, техникалык тейлөө жана оңдоо, май алмаштыруу жана сырдоо, дөңгөлөктөрдү желимдөө жана түздөө, жууп тазалоо жана химиялык тазалоо. Жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү, соода чөйрөсү, интернет дүкөндөр, товарларды жеткирүү, анын ичинде курьердик кызматты кошо. Курулуш материалдардын дүңүнөн сатуу жана жеткирүү дүкөндөрү, кампалар, курулуш материалдарын жеткирүүчүлөрдү кошпогондо. Кездемелерди жана фурнитураларды дүңүнөн сатуу жана жеткирүү дүкөндөрдү, дөң соода түйүндөрү, кампалар, курулуш материалдарынын жеткирүүчүлөрдү кошпогондо. Автотетиктер, велотетиктер, комплектөөчүлөр, май жана авто сырдоо дүкөндөрү, чач тараштар жана салондордун кызмат көрсөтүүлөрү. Уюшулган таксомотордук кызматтар 2ден ашык адам салбаганда. Мындан сырткары фермерлерди колдоо үчүн айрым аймактарда мал базарлардын иштөөсүнө уруксат берилди. Шаарларда жана Бишкек, Ош, Токмок, Сокулуктагы эл көп топтолгон базарлар азырынча иштебейт. Маалымат булагы Компромисс KG.